Ошон үчүн мындай болду азаматтар, баарыбыз өтөбүз. Мунул жерди титиретип турган директорлор да кетти. Ушул жерде титиреткен директорлор кетти. Кана. Кече Сооронбай деп айткандан качып жүргөнсүңөр мына жерде. Анча-мынча туугандар бар эле. Кудай сактасын айтпай эле коеюн. Кана. Мен айттым беле ошондо. Эртең Сокени мен коргошум мүмкүн. Сиз куйругуңузда карматпайсыз деп. Кана ошолор. Мына азыр кече кучакташып, шилекейлешип жүргөн азаматтар Сокени резиденциядан чыгаруу жөнүндө мыйзам киргизип атат. Окудуңарбы? Менден пикир сурап атат. Мен кезинде айтканмын дедим. Азыр эми жыгылып калган азаматты теппейм. Менин мүнөзүм ошондой. Аттын үстүндө турганда урушум мүмкүн. Сөгүшүм мүмкүн. Бирок кулап жерде жаткан кишини тепкилеш бул баатырдык эмес. Мына ушундай. Кезинде айтып калган, кезинде тургандар, кезинде бул өмүр өтөт. Отунбаеваны чыгарабыз дептир. Резиденциядан. Мен айтканмын, мыйзамсыз самозванкасың сен деп. Ошондо бул жигиттер каяктабы? Бүгүнкүнүн Курманжан даттыкасысыз. Туулган күнүңүз деп кучагына батпаган кызыл розаларды алып барып, куттуктап жүргөн азаматтар бүгүн чыкты. Муну Алаудын мырза каякта? Не деп коет мусулманчылыкта? Мунафык дейбиз. Астагфируллах, Кудай сактаган болсун. Мунафык Айшата капырдан да жаман дейт, Аллах. Не дейсиңер эми? Мен кезинде айтканмын, бүгүн деле ошо позицияда турам. Бирок алардай болуп чапанымды өзгөрткөн жокмун да.